Азыр кайсы гана мектеп окуучусунан Пушкинди сурасаңыз айтып берсе керек. Эки сөз болсо да айтып берет. Пушкин бул орус, ушу акын деп. Бир молдонун атын атасаңыз айтып бере алам. Мен ушуну айтам да, эл билбейт деп. Бул билимди советтик системанын жайылтуусунан болду да. Бул жанагыдай өзү бул киши айткандай молдолорду камап көп эле жылдар жоготуп түбү менен ушундай абдан улуу адамдары анан көптөгөн коркконунан көптөгөн укмуш мынагудай китептерин баарын эски мүрзөгө апарып туруп көп мына ошентип ошондой ошо жана айткан балда сабыр мен бул китептин редактору боло элет. Ошол жанагы камап салып 14 жашында анан сыртынан кулпуну салып коюп окутуп ошону ушу кыбыр аптан ушинтип отуруп окуткам да чынын айтканда. Ошондуктан бул динге жакындаткан эмес да бизди. Ошол мамлекет динден бөлөк, эмеден чиркөөдөн дин бөлөк, эмеден мечиттен дин бөлөк, адабияттан эме бөлөк, баарын бөлүп Сталин илелин бөлүп кеткен бунун өзүнүн эмесинде да. Анан ушундай көйгөйлүү заманда молдонун атын ким чыгара алат? Мына эң атактуу ушул 40-50 жылдарда эң атактуу төртөөүн адабияттык тизмеден чыгарып салды. Муну билесиз да. Калыгул, Арстанбек, Жеңи жок, эме Молдокылыч. Мына 4 бакандай нерсени эмеден чыгарып салды. Токтогулду чыгармай, Сибирге барып келген үчүн революционер болуп, тиги калып калды да. Мына ошондуктан мен айтып атпайм, Жеңи жок деген ошол Казанга атайын алып барып туруп бастырыш үчүн ак куржунга салып, карап отуруп ошол бойдон жоголуп кетти да. Ак куржун толу ыргалды деген ошол Жеңи жокто чын эле абдан аз калды да. Биздин каныбызга, эмебизге сиңип, жалаң ушу Пушкин менен, Лермонтов менен, Токтогулду окубаса да Пушкинди окутуп, мына ошондой система биздин жүрөгүбүздү, ата-эненин азыркы балдардын ата-энесинин жүрөгүндө эле Пушкин кылып койгонда, ошондуктан 25 жыл бул абдан аз болуп атат. Руханий, экономикалык байлык бир 10 жыл, 15 жылда эле көтөрүлүп кетет. Бул жакшы кылса бул кет. Руханий байлык 1000 жылдап келет да. Ошондо 1000 жылдык немелердин баарын советтик система көбүн жоготуп койду да. Эми кайра калыбына келтириш үчүн дагы бир топ жылдар керек да. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.